Президент Жалал Абад май иштетүүчү заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргызстанда бир жумада 85 учур катталды. Бийлик өкүлдөрү Кочкор районунун эли менен жолугушууда. Кыргызстанда эмгекке жарамдуу калктын саны 2,7 миллионду түздү. Нарында кубаттуулугу 100 мегаваттык куланак ГЭСи курулууда. Кыргызстанда ректорлордун дүйнөлүк форуму өтөт. Тоолорго кар жаайт. УКМ аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 сентябрда Жалал Абад областына болгон иш сапарынын жүрүшүндө Жалал Абад май иштетүүчү заводу ЖЧКсына барды. Мамлекет башчысына заводдун май чыгаруу боюнча ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилип, ишкананын үстүбүздөгү жылдагы жыйынтыгы жөнүндө айтылды. Май иштетүүчү завод көп жылдан бери токтоп турган. 2021 жылдын күзүндө ишкананы оңдоо жана калыбына келтирүү башталган. Үстүбүздөгү жылдын мартында завод өз ишин баштаган. Президент Садыр Жапаров май иштетүүчү завод жогорку экспорттук потенциалга ээ экенин белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдарга компаниянын өкүлдөрүнө ишкананын иши жана аны модернизациялоо маселесинде жардам көрсөтүү тапшырмасын берди. Кыргызстанда 5-11 сентябрь аралыгында COVID-19 85 жаңы учур катталды. Тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык Кыргызстан жашыл зонада. Акыркы жумада эффективдүү репродуктивдүү сан бирден аз. Бул оорунун азайгандыгын көрсөтүп турат. 2022 жылдын 8 ай жана 11 күнүндө бардыгы 21172 COVID-19 учуру катталып, анын ичинен 19162 лабораториялык тастыкталса, 2003 клиникалык жана эпидемиялык тастыкталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, ички иштер министри Улан Ниязбеков Нарын областына караштуу Кочкор районунун эли менен жолугушууда. Жыйында тургундар социалдык көйгөйлөр, коомчулукта орун алган айрым мыйзам бузуулар, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелер тууралуу суроолорду беришип, арыз кайрылууларын узатышты. Кайрылуулар жеринде кабыл алынып, башкы прокурор ар бир арыз кылдат жана мыйзам чегинде каралаарын белгилеп, ыкчам жана калыс чаралар көрүлөрүн билдирди. Кыргызстанда эмгекке жарамдуу калктын саны 2,7 миллионду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин эмгек жана иш менен камсыз кылуу статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жайлобаева билдирди. Анын айтымында, алардын 1,7 миллиону эркектер, 1 миллиону аялдар. Ал белгилегендей, иш менен камсыз болгондор арасында Ош областы биринчи орунда турат. Ошто 632 миң адам, Жалал Абад областында 396 адам жана Чүй областында 357 адам иштейт. Нарын областынын Нарын районунда Куланак айылында кубаттуулугу 100 мегаваттык ГЭСтин курулушу башталды. Долбоорго ылайык ГЭСти куруу мөөнөтү 4 жыл. Жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Курулуш жумуштары учурунда 500 адам иш менен камсыз болуп, ишкана ишке киргенден кийин 100 жумуш орнунун түзүлөөрү мерчемделген. Курулуштун болжолдуу наркы 100 миллион еврону түзөт. 14-15 сентябрда Кыргызстанда улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу темасындагы ректорлордун дүйнөлүк форуму өтөт. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигиндеги маалымат жыйынында Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу билдирди. Анын айтымында, форумга дүйнөнүн 60 ашык өлкөсүнүн жогорку окуу жайларынын 100дөн ашуун ректорунун катышуусу күтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 12 сентябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт.